Мен 1994 жылы Фрунзенский политехническийде, кейін техникалық университет болған, ошол университетті 94 жылы бүтүргөн. Педагогический стажым 18 жыл. Мен ага чейин автобазаларда иштеген, механик болуп иштеген. Аграрный университетте 17 жыл иштедим. 17 жыл агрардык, улуттук агрардык университетте иштедим. Бул автошколдо иштегениме 3 жылдан ашты. 3 жылдан даже 4 жылга жакындап калды окшойт. Алардын эң көңүл бура тургандары ушу жол эрежелерин аябай жакшы билиш керек. Анткени бизде жол кырсыктары аябай көп болгондуктан, ошо жол эрежелерин жакшы билбегендиктен келип чыгып атпайбы. Ошон үчүн көбүнчө ушу жол кыймылын, анан жол коопсуздугун окутканга аракет кылабыз. Калганы берки инструкторлор же болбосо машина айдаткандар ошо практически көрсөтүп бере алат. Мен ушул коопсуздуктан, жол эрежелерин, машиналардын түзүлүшүн айтканга, түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Жеңил машинаны айдоочу В категория деп айтабыз. В категорияда көбүнчө 2,5 ай гана. Мурун биздин Советтер Союзу убагында 6 ай окучу эле күнүгө. Азыр бизде кыскартылган, да? 2,5 ай окушат, жумасына 3 жолу. Бул эми, конечно, кыскараак болуп калат, бирок биз ошону көбүнчө ушул программага бүтүргөнгө аракет кылабыз. Башынан баштап 2,5 айдын ичинде толук үйрөнүп чыкканга аракет кылабыз да. Антпесек болбойт, жумасына 3 жолу келишет булар. Эгерде мындай карап келгенибизде бул өтө эле кыска мөөнөт болуп эсептелинет. Эгерде биз келечекке кайрыла турган болсок, мындан кичине көбүрөөк кылганга аракет кылыш керек да, анткени коопсуздукту азайтыш үчүн. Аябай билим бериш өтө оор, ошон үчүн мындай көбүрөөк болсо убакыт кичине жакшыраак болот эле да. Анан ошонун ичинде биз көп аракеттер жасайбыз, ошо жол кыймылын аябай жакшы түшүндүрүп. Айдоочу качан даяр болот, ошол теория менен практиканы кошо алып кетиш керек да. Вот ошондо гана даяр болот деп эсептейм. Анткени экөөнү бирдей алып кеткен гана киши толук кандуу айдоочу болуп эсептелет да. Бизде светофордук белги, светофор кантип иштей турганын биз көрсөтүп беребиз. Анткени жашылда, сарыда, же болбосо кызылда, сары деген бул эми бул жерден токтош керек, же болбосо экстренный, что без бежать экстренное торможение, мы можем продолжать деп айтканбыз. Ар бир светофордо өзүнүн кыймыл аракеттери көрүнүп турат да. Анан бизде ошондой эле наглядный пособияларыбыз бар. Булар бизде обязательно көрсөтүп окутулат. Жол кыймылындагы бул материалдык пособие болуп эсептелинет. Анткени бул же биздин автомобилдин түзүлүшү, кандай түзүлүшү, бул ички түзүлүшү кандай болот, сырткы түзүлүшү кандай болот, кантип иштеш керек экени жөнүндө эле айтып бере алабыз. Ошон үчүн жолдун ошондой эле разметкалары жөнүндө көрсөтүп бере алабыз. Анан ошондой эле бизде макеттерибиз да бар. Анткени макеттерди биз пайдаланабыз. Көрсөткөнгө наглядный пособие да, мындайча айтканда. Биздин группада 26 бала бар. Ошо ар бир балага түшүндүрүү үчүн көптөгөн методдорду колдонуп өтөт да. Мындайча айтканда интерактивный доска менен, ошондой эле компьютерлер менен жана ОЗК түшүндүрүү жөнүндө өтөт. Жана ошондой эле атайын куралдарды колдонуу менен өтөт десек болот. Агай бизде 5 агай кыргыз тилинде жана орус тилинде бизге так жана туура маалыматты жеткирүүгө аракет кылат. Ошондой эле эмнени айта кетсек, биз бул жактан бир гана кечке теорияны окуй бербей, сабагын аягында 1 саат бизге тест жөнүндө көптөгөн маалыматтар берип келет. Биз түшүнбөгөн суроолорубузду дагы ошо тест аркылуу агайдан түшүнүүгө аракет кылабыз. У нас еще тренажерный класска барабыз. Тренажердук класс авто. Биринчи тренировка кылып алыш керек да. Айдоодун астында обязательно айдоого чейин ушундай тренажердук класстан өтөбүз. Ошондой эле биринчи медициналык жардам. Биринчи медициналык жардамды дагы ушул жерден көргөзүп айтып бере алабыз. Бул жерде ошо айдоочу машинаны айдаганга чейин даярдык көрөт да, болочок айдоочулар. Нейтралка уруп салчы. Вот, все. Теперь заводи. Подожди, ключ, видишь? О. Все, она заведена теперь. Поехали. Газ кана. О, поехали. Уступайте очки. Это первый пробный дубль. Все нормально. Сцепление-то нажать не хочешь? Вот. Сцепление, пауза делается при трогании с места.
тебя двигатель опять заглох. Жеңіл автомобиль. Мотору жана коробкасын көрсөтөбүз. Анткени муну сыртынан билип алып алсак, ичкиде кандай иштээрин бүт көргөзөбүз. Анткени эгерде талап түсте калкала турган болчу болсо, же кичинекей бузугу боло турган болчу болсо, өздөрү билгенге аракет кылышат да. Кыймылдаткыч негизи эки бөлүктөн турат. Кривошатунный механизм, анан газораспределительный механизм болуп аталат. Бул жерде болсо поршендер бар, маховик бар, кантип иштээрин көрсөтүлгөн, же болбосо септик түрдө, же болбосо иремень түрүндө кыймылга келет да. Кай жеринде свечалар болот. Свеча деген бул өзү ток бериш керек. Ток кыймылдаткычты ток бермейин, ички кирген бензин же болбосо күйүүчүлөр ошол ток аркылуу, искра аркылуу күйөт да. Бул жер болсо стартерге коюлат, маховик аркылуу оталат. Бул коробка передач деп коебуз, ылдамдыкты өзгөртөт. Жүздө компьютерный класс деп айтабыз. Бул жерде экзаменациондук билеттер бар. Ар бир айда жаңыланып турат. Бул жерге биз эки экзаменге Рио-Гайге барганга чейин 2 жума калган мезгилде балдар даярдана башташат. Ошол 2 жуманын ичинде биз окуткан билимди ушул жерден дагы бир жолу тастыктап, бекемдеп окуусун. Анан Рио-Гайге алып барабыз. Эгерде өтпөй калса, кайра 10 күндүн ичинде кайра тапшырса болот. Мен бул автошколада октябрдын башынан бери окуп жатам. Агайым Бешангаз агай сабак берип ушул агайдан үйрөнүп жатам. Балдык жол эрежелеринин, жолдо белгилерди, светофордун баардыгын ушуларды үйрөнүп жатабыз. Азыркы учурда биз окууну аяктап калдык. 2 жумадан кийин грейске барып тест тапшырабыз, экзаменден өтүп. Ошонун алдында 2 жумалык компьютердик тесттен өтүп, баардык суроолордун тууралыктарын билип, жана кайсылары туура эмес экенин баардыгын билип үйрөнүп атабыз. Бул жакта баардыгы ушул 2,5 айдын ичинде окуганда баардык материалдардын баары бар экен. Ошол жакта үйрөнгөндөрдүн баарын билип атабыз, кайсынысы туура жана кайсынысы туура эмес экенин өзүбүз таап атабыз. Туура эмес болгондорун агайдан кайра сурап, тактап үйрөнүп алып атабыз. Мына жерде, мисалы үчүн стоянка запрещено деп турат. Стоянка запрещено, но бул жерде пассажир турат. Пассажирда биз где стоянка запрещена, остановка разрешается дегенбиз. До 5 минут мы можем, то есть разрешается. Турабы? Бул болсо, эмне дегенди знагы? Окууну калтырбай, же болбосо ушул айтылган мугалимдин сөзүн калтырбай айта турган болсо, ошондо гана бир нерсеге жетишеби деп ойлойм. Аябай бир көңүл буруу менен карабагандар да бар. Эгерде көңүл буруу менен карабаса, конечно, жол кырсыгы көп болот. Жол кырсык негизи ушул кесилиштерде, особенно перекресттиктерде көп болот. Анткени бул жол белгилерин билбегендиги, регулировщиктин кыймыл аракетин билбегендиги, ошондой эле светофордун да кандай мезгилде өтүү убактысын жакшы билбегендиги болуп келип чыгат. Негизи ушул окуудагы, тарбиядагы ийгилик жетишкендик бул ошол турмушта да же болбосо практикада дагы кенен колдоно берсе болот. Эгерде, конечно, билим албаса же болбосо тарбиялык иштерин көрбөсө, ошол айдоочулук практикасы болбогондугунан дагы көп кырсыктарга алып келиши мүмкүн. Машинаны айдап аткан убакта талаптар кечикпеш керек, биринчи очеред. Экинчи очеред отуруу этикасы, айдоо этикасы, анан ошол жол кыймылынын белгилери менен ошол жол кыймылынын разметка сызыктарын жакшылап караганга аракет кылыш керек. Бул эми мугалим деген негизи мен ойлойм, мугалим бул адамдын окуу же болбосо бул билим байлыгынын эң биринчи башкысы болуп эсептелинет деп ойлойм. Мугалим деген эми кандай десем, бул мөмөлүү дарак болсо керек. Ошол жерде кандай билим алса, кийинки аракети ошондой да кетиши мүмкүн. Ошон үчүн эми көрүп эле жүрөсүздөр да, биринчи мугалим кандай болуш керек, экинчи мугалим кандай болуш керек, университеттен алган билим, ошондой эле автомектептен алган билим бул өзгөчө маанилүү деп эсептейм. Анткени кандай билим алса, ошол жолдогу көрсөткүчтөрү ошондой эле болот деп эсептейм да. Эгер начар билим ала турган болсо, анда эми анын кайдыгерчилигинен болот. Мугалим баарына бирдей эле тең караш, муну же тигини деп тең бөлбөйт. Же болбосо бул жакшы же бул жаман деп бөлбөш керек. Бөлбөйт, это педагогический неэтично болуп калат. Баарына бирдей эле бересиң, кабыл алуусу ар кандай болот.
Ошон үчүн кандай жакшы кабыл алган бала турмушта деле ошол кабыл алуусу ошондой деп эсептейбиз да. Ошон үчүн мугалимдин эмгеги баалаганы да бар, баалабаганы да бар дегендей, баалагандары конечно көчөдө болот, каякта болот, саламы түз дегендей ушундай да, бизге башка эчтекенин кереги жок, ошол билимдин артында кырсыгы жок, жакшы жүрсө ошол биздин эмгегибиз деп эсептейбиз. Оморов Бейшангас Абылгасович бизде абдан жоопкерчиликтүү мугалим. Ошон үчүн бул эң жоопкерчиликтүү мугалим болуп эсептелет. Анан бул жерде жоопкерчилик эң жогору. Ошону мойнуна алып, ошол жерде көп адамдардын окутуп, жакшы билим деңгээлин берип атат. Себеби билим эле эмес бул жерде. Мындан башка дагы жанагы айдоо маданияты жөнүндө дагы сөздөр болот. Эгерде кырсык болуп кала турган болсо, биринчи жардамды кандай максатта көрсөтөт, ошолордун баарын бул комплекстүү мугалим да. Бир эле сабакты бере албайт буларчы. Бул жолдо жүрүн эрежесин да берет. Инженер механик катары транспорттук каражаттардын түзүлүшүн, тетиктердин баарын түшүндүрүп берет. Жол коопсуздугу боюнча да айтып беришет. Буларда аябай жоопкерчилик абдан жогору да. Ошол жоопкерчиликти мойнуна алып, бизде эмгектенгенден бери абдан жакшы БЦ деген эки категория даярдалат. Бул профессионалдык деңгээлдеги жеңил машина, жүк ташуучу машинелерди окуу айдоочуларын даярдайт. Ошолорду даярдаган жалгыз эле мугалим бизде ушу Оморов Бейшен болуп эсептелет. Айдоочулук практикасын көрүп атканыбыздай, ушу биздин группада, мисалы үчүн да, Б категория жеңил машина айдоочуларында кыздарыбыз көп болот. Кыздар көп болот дагы, эркек балдар азыраак болот. Ал эми БЦ категориясында профессионалдык айдоочу деп С категориясы эсептелгендиктен, ал жерде көбүнчө, баардык эркек балдар болушу мүмкүн, арасында 1-2 кыз болуп калат. Бирок айырмачылыгы кандай? Кабыл алуу реакция деп коет го, реакциясы, эми кыздардыкы кичине кечирээк. Кыздардыкы кичине кечирээк болот реакциясы. Эркек балдардыкы кабыл алуусу эртерээк экен да. Ошондой эле жана жолдо айдап аткан мезгилде дагы эркектердики кабыл алуусу эртерээк болгон үчүн реакциясы батыраак болот деп ойлойм, кыздарга караганда. Окууга келе турган болсок, теорияга келгенде эркек балдар кичине жалпоорок болот экен да, кыздар аябай тырышчаак болот. Бул жагынан эске алсак болот. Кыздар чындап эле аракет кылышат. Эгерде реакциясына карай турган болсок, кичине кечирээк болгону бар. Кичинекейинен эркек балдар кичинекейинен кичинекей машина айдап, анан дагы чыгырык айдап дегенде кичинекей мезгилибизде ошончолук ошол кичине аларга эртерээк таасир берет окшойт. Эми парковка токтогон мезгилде, токтотуп анан айдап чыккан мезгилде, конечно, аны машинанын артын караш керек, обзорун istеп коебуз. Арткы берип аткан мезгилде аябай тыкан, анан эгерде биз алдыга айдап турган болсок, более проще. Чынемби, оңго бурабыз, солго эле бурабыз. Артка берип аткан мезгилде биз солго бурула турган болсок, наоборот тескери бурабыз. Ошон үчүн кичине айырмачылыктар бар да. Ошон үчүн артка бергенде кыздар үчүн оорчулукту пайда кылат да. Анткени берип атканда күзгүнү караш керек, биягын караш керек, оң жагын жана сол жагын, ошондой эле арткы күзгүнү караганда алар кичине жаңылып калышат да. Анткени тескери буруш керек болот да. Солго бурула турган болсоң, кичине аны мындай как-то тескери көрүнгөндөй көрүнө берет да. Ошон үчүн кичине кыйыныраак. Жол болсо жакыныраак алып алышат. Жол болсо кичине жетпей токтоп алышат. Жол болсо оң жагы же сол жагы кичине дистанциясы жол интервал болбой калат да. Коркунуч бар да, ошол коркунучту кантип жеңиш? Ошол коркунучту жеңиш үчүн бизде бир ыкмаларды колдонот. Эми аны айдоочулук мастерлерибиз бар. Алар коркпош үчүн бизде кошумча педалдар бар. Кошумча педаль бар, тормоздуку бар, сцепленияныкы бар. Ошондой эле кошумча күзгүлөр бар. Аны коркпой эле айдаса болот. Анткени мастерлерибиз, окутуучу мастерлерибиз, алар жардам берет, бурганга да жардам берет, токтотконго да жардам берет. Анткени биринчи тренажерный классты көрдүңүздөр, ошондон өткөндөн кийин анан качан практически башталганда биринчи түшүндүрөт. Аны коркпошунун себебин алар түшүндүрүп берет. Мен кошумча педалым бар, ошон үчүн коркпой айдаберсе болот деп айтат да. Жол кырсыктары кайсыл учурда көп катталат? Эми Кайсыл учурда
көп болуп атат. Жол кырсыктарын карасак, мына бул жерде кайсын айынан же болбосо эмнеден жол кырсыктар экени көргөзүлүп, жакшы такталып көрсөтөбүз да. Эң биринчиден жанагы жол кесилиштеринен, айттым, жол кесилиштерин тап билбегендики, же болбосо бирдей кесилиштерин жакшы билбегендигинен кесепетинен келип чыгат. Ошондой эле айдоочунун кичине ичип алганы же болбосо алкоголдук дозалары барларда кесепети чыгат. Ошондой эле жолдун түзүлүшү, жолдун начардыгынан келип чыгышы мүмкүн. Ошондой эле аябай жолдун жанагы мындай бир ошондой эле реакциясы водительдин кечирээк көргөнү, же болбосо катуу ылдамдыкта кетип бараткандагысы, же болбосо ошо дөңгөлөктөрүнүн туура эмес пайдаланышы, же болбосо жаңы же болбосо эски бирдей боской экөөнү бирдей койбогондугунан келип чыгышы мүмкүн. Ошондой эле ошол анын жол кырсыктарынын кесепети аябай эле көп. Ошон үчүн ар бир тактап билүү керек экенин билип алышыбыз керек.